Жана Россияга, Казакстанга кеткен 1 миллион кыргыз бар экен да. Ошонун 600-700 миңи мына депутат Жураев айтты, түштүк тараптан болот деп. Ошонун бардыгы кайта келип ошо түштүк отурат эле. Себеби улам чек аралар жылып отуруп, башка улуттагы адамдар келип бүгүнкү күндө 30% түштүктүн немесин түзүп атат да. Эртең 50% түзөт, бирси күнү 60% түзөт. Ошондо ким барып мына депутаттардан, түндүк түштүктүн депутаттары чыккылачы трибунага айткыла. Кимиң барып могу жер меники, могул эл меники, Сулайман тоо меники деп айта аласыңар? Айта албайсыңар. 20 жыл дебейин 15 алышыңар. Мен өткөндө президентке кат жөнөтсөм, кайра жооп жөнөткөн экен. Акча каражат жетпейт деп. Эгерде бүгүн 100 миллион доллар требовать эте турган болсо, мындан 10-15 жылдан кийин проблема башталганда миллиарддаган долларлар жардам бербей калат да. Бирок мен 20 жылдан кийинки ушу келечекти көрүп туруп айтып атам да, мына ушул сөзүмдү эстейсиздер. Давай! Давай! 어디다가? Красавчик! Давай! Базар жоқ нахуй! Давай! Давай! Кумтөр алтын кени Кыргызстандын толук ээлигине биротоло кайтарылганын кыргыз элине жана жалпы дүйнөлүк коомчулукка жарыялаймын. Кыргызстан получил 100% акций компании «Кумтор». Президент Кыргызстана Садыр Жапаров объявил о полной национализации золотодобывающего предприятия «Кумтор». Кыргыз өкмөтү «Кумтор алтын кени» өлкөнүн менчигине өткөнүн жарыялады. Кумтордун Кыргызстанга өткөнү эң жакшы болду. Канча миллиондогон долларлар берди. Илан келип кетти. Жакшылык сачы адамдарга. Мына Садыр Жапаров келип, мына канча миллиондогон долларларды Кыргызстанга пайда келтирип атты. Элдин жашоосун жакшырып атат, пенсиялар көбөйүп атат, адамдардын жашоосун жакшырып атат. Просто жакшылыктарды ойлоп туруп илан келип кетти. Çok karşı berген депутаттарга таң калам. Бүгүнкү күнгө чейин 15 жылдан бери карай 260 тонна алтынды Кумтөрдөн ташып кетип, бизге 1 тонна 400 килограмм алтын калтырыптыр. Мына кыргыз элинин пайдасы депчи. Ушуга кантип чыдап отурасыңар? Кыргыз мамлекетинин тагдыры баары бир болсо, мага баары бир эмес. Мен эртеңки кыргыз мамлекетинин келечегин ойлонуп атам. Буга ким жооп берет 5 миллиард долларга? Эгерде дагы ушинтип отура берсек, биз ушундай сот залында ушак териштирип отура берсек. Бүгүн 5 миллиард долларга чыгым болсо, 5-10 жылдан кийин 10-20 миллиард долларга чыгым болот. Ким жооп бериш керек ага? Кумтор темасы сиздин буга чейинки тагдырыңыз менен да тыгыз байланыш. Мындайча айтканда, Кумтордун айынан башыңыздан оор сыноолорду кечирдиңиз десек болот. Айрыкча ата-энеңиз, уулуңуз каза тапкан жылдары
Сиз ошол темир тор артында болуп калдыңыз да. Анан ошол учурларда ушунун баары мага керек беле деген өзүңүзгө суроо берген күндөр болдубу? Эмне үчүн Кумтөр менен акыр аягына чейин күрөшүүгө бел байлап келдиңиз? Өзүңүз айтканда мен Кумтөр деп күрөшүп жүрүп, атамдан айрылдым, энемден айрылдым, уулумдан айрылдым. Эгерде мен күрөшпөй, мага деле баары бир деп жүрө берсем, ошо атам деле балким бир 10 жыл, 15 жыл жашайт беле деген үмүттөмүн. Энем деле бир 10-15 жыл жашайт беле деп. Энем жаш кетти. Атам макул 84кө чыгыптыр. Уулум кетип калды. Сыртта, түрмөдө эмес, сыртта болсом, ошого мотоцикл тептирбейт элем, өзүм көзөмөлгө алып турат элем деген баягы арманым көкүрөгүмдө калып калды да. Албетте бул менин жеке кызыкчылыгым үчүн болгон жок, жалпы элдин, жалпы мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн болду. Ауzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin, errahmanirrahim, maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdina sıratal mustaqim, sıratal lezîne